Заманбап маалыматтык алмашуу, коомчулукту кайсы бир окуялар менен камсыз кылуу же болбосо өзүн өзү жарнамалоо жаатындагы социалдык тармактардын орду. Анын ичинде TikTok деп аталган тармактын деги эле коомчулукка, анын ичинде негизги биздин келечек болгон муундарга анын терс жана жакшы жактары, анын таасири туурасында бүгүнкү программабызда сөз кылабыз. Негизинен ток-шоу программасы сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Мына ушул TikToктун бүгүнкү күндө ушул коомчулукка тийгизип жаткан таасири, анын ичинде ушул жаман жакшы жактары. Кээ бири ушул TikToктун аркасында жакшы ийгиликтерге жетип атат. Ал эми кээ бири болсо ушул коомчулукка терс таасирин тийгизген кайсы бир маалыматтарды, окуяларды, тасмаларды жайылтып, ушул коомчулукта жаман пикирлер пайда болууда. Мынан ушунун аркасында коомчулукта деги эле TikToкту жабуу, деги эле соц тармактардын ичинде ушул TikTok дегендин таасири жаман экендигин белгилеп, коомчулуктун айрым өкүлдөрү пикирлерин билдирип келишкен. Муну менен катар TikTok иштей берсин, бул жаштарга маалыматтык жактан жакшы бир инструмент болуп берет экен деген дагы айткандар, пикирлерин билдиргендер чыккан. Мына ушунун аркасында спорт, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен өкүл келген. Зарина айым, сизден баштайлы. Бул боюнча сиздердин бүгүнкү позицияңыздар кандай? Ошол кезде ошол элдин айткан пикирлерин кандай кабылдадыңыздар? Азыр кандай иштер жүрүп жатат? Чында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги TikTok платформасынын Кыргызстандагы иштөөсү боюнча 2023 жылы иштерди баштаган. Себебинде бир канча бейөкмөт уюмдарынан ушу кооптонуу каттары келип түшкөн да. Ушул биздин өспүрүмдөрдүн келечегине, негизи өспүрүмдөрдүн ден соолугуна, анын психикасына кандай өзүнүн терс таасирлерин тийгизип атат, ушул жаатта иш алып баргыла деген бейөкмөттөрдөн каттар келип түшкөн. Анан ошо каттар негизинде маданият министрлиги ушул TikTok платформасында мониторинг жүргүзгөн. Чынында эле бир балдардын, өспүрүм балдардын ден соолугуна зыян келтире турган, психикалык жактан бир терс таасирин тийгизе турган контенттерди табылганда аныкталган. Негизи биздин маданият, маалымат министрлигинин кооптонуусу ушул өспүрүм балдардын психикасы анан калыптана элек да. Ошол себептен арыздар негизинде, ошо мониторинг негизинде мындай бир кат түрүндө биз санариптештирүү өнүктүрүү министрлигине кайрылганбыз. Ушул TikTok платформасын Кыргызстандын аймагындагы иш алып баруусун токтотуу боюнча. Бирок ошол мезгилде 2023 жылы санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан техникалык жактан бир бул платформаны бөгөттөө боюнча мүмкүнчүлүктөр жок деген жооп келген да. Биз санариптик өнүктүрүү министрлигинен өкүл чакырганбыз. Азыр Кудай буйрса биздин арабызга келип кошулуп калат. Аңгычакты биз ушул коопсуздук жаатында Ички иштер министрлигинин өкүлүн да чакырганбыз. Бактыбек мырза, бүгүнкү күндө ушул TikToктон жаралган айрым бир мыйзам бузуу фактылары, анын ичинде ушул өспүрүмдөргө тийгизген таасирдин аркасында жаралып аткан айрым көйгөйлүү маселелерди айтып берсеңиз. Эң биринчиден биздин баарыбызга эле маалым болгондой, ушу келечек муундарга туура жүрүүгө, мыйзамдуулукту сактоо боюнча тарбия берүү максатында ички иштер органдарынын жашы жетелектер менен иштөө инспекторлору, милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү, баардык өлкө аймагындагы орун алган жалпы билим берүү мекемелеринде, анын ичинде жана мектептерде алдын алуу иштерин жүргүзөт да. Айрым учурлар бар. Мисалы алсак, ушул эле баягы TikTok тартабыз деп, бир контент жаратабыз деп, окуучулардын арасында кышкы убакта бири-бирин баягы жерге көтөрүп буруп учурлар катталган да. Бул учурлар боюнча баягы аныктап, ата-энелерин чакырып, ошол эле жалпы билим берүү мекемелеринде ата-энелер чогулушу уюштурулуп, мындан ары баягы ушундай учурларга жол бербөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Мындан тышкары жалпы өлкө аймагында деги эле бул TikTok тармагы эмес, баардык тармактар боюнча алдын алуу иштери жүргүзүлүп турат. Мына айта кетсек, быйыл эле 3 ай аралыгында окуучулар арасында маектешүү, ар кандай темадагы баягы лекциялык окуулар өткөрүлдү, бир 20 миңдей ушундай окуучулар арасында өткөрүлдү да. Мындан тышкары баардык алдын алуу иштерин көрүлүп жаткан, ички иштер органдары тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө бир 500гө жакын баягы видео материалдар иштелип чыгып жарыяланды да. Жалпысынан баягы TikTok жөнүндө айта турган болсок,
бул бир эле учурда жакшы дагы жаман дагы жагы бар да. Мисалы жаман нерселерди баягы өсүп келаткан ар бир жаш муун бул өзүлөрүнө баягы жараша бир нук менен кетет да. Мисалы азыркы жаш муундун балдары ушул TikTok, Facebook, бул интернеттин социалдык тармактарын көп колдонот да. Ошонун колдонгондо дагы эң биринчи ата энелерине баягы жоопкерчилик күчөтүшүбүз керек. Ата энелери ошол балдары эмне менен алек болуп атат, ошол эле интернет тармагында кайсыл жактарды көбүрөөк көрүп атат, ошол жерлерди баягы контролдоп көзөмөлгө алыш керек да. Эми баягы тийиштүү министрлик болгондон кийин Зарина айым сиздерде ушул пикирлер, коомчулуктун пикирлери жаралгандан кийин мындай эксперттик топ бир карап чыгып жакшы жаман жактарын талдап көрдү болуш керек. Ошондо басымдуу бөлүгү кайсы тарапка, мындай жакшы жактары көп бекен же жаман жактары көп бекен ушул тармактын? Эми ар бир нерсенин өзүнүн эки тарабы бар да, жакшы нерсеси да бар, начар нерсеси дагы бар да. Эми бүгүнкү күнү биздин ушундай аң сезими өнүккөн бир жаштарыбыз өсүп келатат да, бул абдан кубандырат. Ошол жаштар мисалы чет тилдерин үйрөнүп атат, анан кийин акча каражаттарын да тапканга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошол эле TikTok платформасы тарабынан мисалы өздөрү чыгарган продукциясын реклама жаатында чыгарып, чет тилдерин үйрөнүп атышат. Бул TikTok платформасы эми баардык эле платформалар ошондой экен да, интеллектуалдуу да. Эмнеге сунуш кылсаң, ошондой эмелер, контенттер келе берет да. Мисалы эгерде чет тилин үйрөнөм десең, күнүгө сага ушундай жаңы сөздөр чет тилинде келе берет. Эгерде спорт менен машыксаң, спорт жаатындагы бир контенттер келе берет да. Анан эми биздин Маданият министрлигинин ишмердүүлүгү ушул именно мындай өспүрүм балдарга карата багытталган болчу да. Себеби дегенде бизде жалпыга маамдоо каражаттары деген мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда дагы телевидение, радио деген дагы мыйзамыбыз бар. Ошол жерде балдардын ден соолугуна, психикалык өнүгүүсүнө каршы келген бир материалдар таратылганга болбойт деген бизде ченем бар да. Анан ошол ченемди мисалы бардык бизде Кыргызстандын аймагындагы мыйзамдуу түрдө иштеген ошол телевидение, радио болобу, гезит журналдар болобу, бардыгы тең бул талаптарды аткарышат. Ал эми биздин ушул иштеп жаткан жалпыга маамдоо каражаттарынын мыйзамына соц тармактар кирбейт да. Биз соц тармактарды жалпы маамдоо каражаттары деп квалифицировать эте албайбыз да. Ошол себептен бул биздин мындай эме компетенциябызга кирбегендиктен биздин мындай иш чарабыз жакшы өтпөй калды да 23-жылы жана алып барган ишибиз боюнчачы. TikTok платформасынын ушул кирбегени менен болбой эле ошол ыргыткан таштын баары барып эле сиздердин министрликке тийип атпайбы? Ал жагынан эми ооба, жооптуу мамлекеттик орган Маданият министрлигинин чечими чыккандан кийин 23-жылы ушул TikTok платформасынын ушул өкүлчүлүктөрү, бизде Кыргызстанда өкүлчүлүктөрү жок, Астанадан бизге келип өкүлчүлүктөр келип, анан биз жыйын өткөзгөнбүз да. Анан ошол жыйында айтылып атат, TikTok платформасы бул эң бир коопсуз платформа. Себеби дегенде ата энелер тарабынан ушул өспүрүм балдарга чектөө коюп койсо болот. Мисалы күнүнө эгерде ошол платформага кирип настройкасына күнүнө мисалы 60 мүнөт, 90 мүнөт, 120 мүнөт деген эмелер, чектөөлөр бар. Ошондо киргизип койсо, ошол убакытты өспүрүм балдар көргөндөн кийин TikTok платформасы ал балага келбей калат дейт да. Ошол себептен бирок ошондой бир шарттары бар, бирок баардык эле ата энелер андай шарттарын биле бербейт. Анан ал шарттар менен баардык эле ата энелер колдоно бербейт да. Ал эми ушул азыркы жаштарга мындай пайдалуу жактарын көп көрөт деп өзүм ойлойм да. TikTok'tu жабыш үчүн адегенде биринчиден соттун чечими керек деген мыйзам түрүндө. Экинчисинде маданият кызматынан тийиштүү кайрылуу керек. Ошол эки чечим керек. Ошол убакта биздин кызмат көмөк көрсөтөбүз жапканга. Жөн эле туруп TikTok'ту келип элдер кайрылса эле жабабыз деген. Демек, Маданият маалымат министрлиги сиздердин чечимиңиздер керек экен да. Жалпыга маамдоо каражаттарынын мыйзамы негизинде социалдык тармактар бул жалпыга маамдоо каражаттары деп квалифицироваться этилбейт. Ошол себептен биз чечим эмес, биз кат түрүндө жөнөткөнбүз да, ушул Кыргызстандын аймагындагы TikTok платформасынын ишмердүүлүгүн чектетүү боюнчачы. Ошондо Санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан техникалык мүмкүнчүлүктөр жок, андан тышкарыда ошо сот чечими керек деген бир жооп келген да. Маселе жаап салыш же жок кылыш эмес, таптакыр мындай маселени бир жагына чечип салуу эмес. Ушул TikTok
кандай таасир берип атат биздин тарбиябызга, кийинки муундардын тарбиясына кандай таасир берип атат деген эле маселени тактап алалы деп атабыз. Укук коргоо органдарынан кийин эле ушул акыйкатчы институту талдап, анын жакшы же жаман экенин ошону талдап угуп калыстыгын билдирет экен. Акыйкатчы институтунун аппаратынан улар айым келип отурат. Сиздин пикириңиз? Негизи TikTok бул азыркы биздин заманбаптагы эң популярдуу социалдык тармактардын бири деп эсептесек адашпайбыз. Ошондуктан TikTok негизи саясатчылар менен, футболисттер менен, бүткүл дүйнөлүк мындай аябай известный адамдар менен колдонулат. Өздөрүнүн аккаунттары бар. Ошол жактан эле аябай кызыктуу бир маалыматтарды алса болот. Ошол биздин коллегаларыбыз айтып кеткендей, кандай запрос болсо, эмнени издесе, ошол жактанчы эмне деп жазса, спорт болсо спорт, кино болсо кино деген маалыматтар жана сунуштар лентадагычы ошолор чыга берет. Бирок мисалы биз ушул март айында жана Сокулукта болгон окуя боюнча өзүбүздүн позициябызды билдиргенбиз. Бизге жабырлануучулар кайрылган. Ошол эле түрдө резонанстуу болуп кетти. Акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Ал 13 жашар жашы жетирлик кыз зордук зомбулукка кабылганы. Анан ошол жактан TikToктун жакшысын дагы жаманын да көрдүк да. Жакшысы эмнеден болду? Анткени биздин ошол аң сезими күчтүү жаштар колдоп кетишти да ошол кыздычы, өздөрүнүн пикирин билдирип, чоң акыбаттагы видеолорду жасап. Муну жакшы жагы деп атабызбы? Ооба, ошолордун баарысын жоопкерчиликке тартуусун билдирип, өзүнүн ой пикирин аябай жакшы билдирип кетишти да. Демек, маалыматты таркатууга өзүнчө бир инструмент болуп берди. Салымын кошушту, ооба. Бирок жаман жагы эмнеде болду? Ошол жакта силерге баарыбызга белгилүү болгондой, Айки пресстен пресс-конференция беришти. Ошол Сокулуктардын, башка жашаган адамдар ошол кылмыш иштерге балким шектүүсү бардыгы же кызыкчылыгы бардыгы, ошол адамдар балким ошол адамдардан балким башка адамдар тарабынан ошондой эле ошол кызды каралгоо максатында бир видеолор да чыгып кетти да. Ошонун ичинде персоналдык данныйлары бар болчу да, бул деген укук бузуу деп саналат да. Ошондуктан ошого биздин Маданият министрлиги ИИМ дагы реакция бериш керек. Ошолорду ошол тараткан маалыматтарды ал деген биринчиден жашы жетерлик кыз да. Ошону тартипке же мындай жоопкерчиликке тартуу маселеси турат да. Келиңиз, ушул жерден токтоп туралы, Бакыт мырза. Ушундай учурларда кандай каралат? Ар ким эле өзүнүн менин аккаунтум деп эле социалдык тармактарды каалагандай колдонуп берсе болобу? Жок. Анын жоопкерчилиги барбы? Азыркы окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө иштерине баягы кийлигишүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Тергөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Ал эми экинчи суроо боюнча болсо, бул эгерде ошол эле TikToктун, Facebooктун, Instagramдын колдонуучусу бир баягы чагымчылдыкка, бир жарандарды бир туура эмес жакка үндөгөн учурлар болсо, баягы ошол видео материал боюнча атайын экспертиза дайындалып, анан баягы сотко кайрылып, соттун чечими менен блокировка иштери жүргүзүлөт да. Баягы чагымчылдыкка эгер тактала турган болсо, чындап эле чагымчылдыкка чакырган учур болсо, анда баягы өлкөбүздө каралган мыйзам негизинде чаралар колдонулат. Ошо мыйзамга кайсы чагымчылдык деп кайсылар статьяларга камтылган? Мисалы улуттар аралык чагымчылдыкты, баягы диний кастыкты козутушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир баягы туура эмес чакырыктарга чакырышы мүмкүн. Ошолдун баардыгын баягы экспертизага берип, аны аныктагандан кийин кылмыш жоопкерчилигине тартылат да, эгерде кылмыштын курамы болсо. Коомчулуктагы ушул TikTok колдонуучулар, жалпы эле ушул социалдык тармактардын колдонуучулары ушуну эске алууга тийиш экен. Мына улутчулдук маселелерде, диний кастыктарды козутуу маселелеринде жана эл аралык маселелердеги кайсы бир чагымчылдык маселелерге барууну эске алышы керек экен, аны мындай барбоого аракет кылуулары керек экен. Демек, ошол кадимкидей биздин мыйзамдарда, статьяларда каралып, жоопкерчиликке тартуу маселеси бар экен. Заманбап технологиянын өнүгүшүндө балдар социалдык тармактарга өтө басым жасап турган учурларда
педагогторго кандай таасирин берип атат, ага карата сиздер кандай иштер жүргүзүп жатасыздар? Экинчи мектептен тарых мугалими Бактияр мырза келген. Бактияр, сизге сөз берели. Эми биз билим берүү тармагында иштеген мугалим катары жаш өспүрүмдөрдүн дал ошол социалдык тармактарда кандай колдонуп жатат же болбосо эмнеден маалымат алып атат, ошого токтолсок туура болот деп ойлойм. Анткени бизде жалпы жонунан негизи эле өспүрүм уракта жогоруда сөз кылынгандай ылгабай эле көрүү маселеси бар да. Мисалы эмнени көрсө алар кызыгып көрө беришет. Бул жерде ылгоо жок дегеним да. Анткени эгерде жашы жеткен адамдар болсо, өзүнө керектүү маалыматты өзүнө сикире турган болсо, ал эми өспүрүмдөр болсо бул керектүү, туурабы, туура эмеспи ылгабай көргөн учурлар өтө көп болуп атат. Мисалы айрыкча бирөөсүнө токтоло турган болсок, дагы бир мектеп окуучуларына бир контент чыгарып кетти эле. Буттар менен стенаны же болбосо полду сүргөндө кара из түшүп калуу боюнча болуп, бул республиканын аймагына кеңири жайылып, анан эми эле токтоп калды окшойт да. Анан бул жагынан алып карай турган болсок, бул биздин коомчулуктагы жаңы өсүп келаткан муундагы балдар айрыкча жакшы контент эмес, көбүнчө башкача көөдөнгө, улуттук баалуулукка эмес, убактылуу кызыкчылыкка көрүп кызыккандай таасир калтырып жатат. Ал эми жакшылана карай турган болсок, билим берүү тармагында жакшы бир чыгармачылык жөндөмдү арттырууга же болбосо жакшы бир инсандар жөнүндө маалымат бөлүшүүгө көп эле таасирин берип атат. Жакшы таасирин берип атат. Жакшы таасирин берип атат десек болот. Кайсы бир учурларда ушу TikToктун айынан сабак учурларында же болбосо мектептик жанагы чогулуштарда бир маселе жараткан окуялар болобу? TikToктун жеке эле TikTok эмес, социалдык тармак жаатында деги эле негизи өсүп келаткан муундун сабакка караганда көбүнчө ошол технологияга басым кылганы көбүнчө. Демек ал жаатында тоскоол болуп атат. Тоскоол десек дагы туура эмес болуп калат го. Заманга жараша мугалимдер ошо балдардын деңгээлине түшүп, ошол тармактан өз билимин же болбосо өзү берип аткан билимди ошол тармак аркылуу жеткире бере алсак, балким азыркы өсүп келаткан муунга жакшы тарбия беребиз деп ойлойм. Башка мектептин педагог айымдарынан да сурап көрөлү, сиздерге кандай таасир калтырып атат? TikToктун жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы аябай кеңири колдонулат да. Негизи мен өзүм жаш мугалим болгонго байланыштуу өзүм дагы TikTokто бармын. TikTokто карагандай көрө турган нерселерим бул алгоритмдин негизинде болгон программа TikTokчу өзү. Анан ошого кайсыл нерсеге мындай жакты белгисин бассак, ошого ылайыктуу эле мындай видеолор чыга берет да, улам ошого мага керектүү эле нерселер чыгат. Мисалы мындай көргөзмө куралдар, сабакта кандай өтүш керек, балдарды кантип кызыктырыш керек деген сыяктуу видеолор мага аябай көп чыгат да, ошого мен басым жасайм. Демек сиз өзүңүз да колдоносуз? Өзүм да колдоном, өзүм дагы аябай активдүү колдонуучумун. Өзүм дагы кээде видеолорду тартып, окуучуларыма кызыктуу болсун деп, мындай чогуу видео тартып, атайын TikTok платформасына киргизебиз. Анан жаман жагы бул, терс жагы бул аябай көп убакытты талап кылып, мындай убакыт өтүп кетет да бат-баттан. Демек алаксыйт. Анын ичинде мындай 8 секунд, 9 секунд, 12 секунд, 60 секунд деген эмелер бар, убакыттар. Ошол кичинекей кыска видеолорду көрүп атып, биз деген ошо убакыттын кантип өтүп кеткенин байкабай калышыбыз мүмкүн да. Мисалы балдар дагы ошого кечке алаксып, кыска видеолорду көрө берип, мындай убакыттан уттурушат да. Ошол жагы минус деп эсептейм. TikToкту туура колдонгонду үйрөтүш керек. Например, мен мындай үлгү келтиргим келет. Магазинде жаман нерседен жакшы нерсеге чейин сатылат да. Киргенде биз, например, балдарыбызга акча берсек, эмнени сатып алыш керек, түшүндүрүп коюшубуз керек. Алар таттуу, зыян нерселерди алып жейиши мүмкүн. Анын ордуна пайдалуу нерселерди ал деп. TikTokто да ошондой выбор көп да. Туура колдонгонду үйрөтүш керек. Например, мен мугалим эле эмесмин, мен еще энемин. Менин балам да TikTokто отурганда, мен түшүнүп атам да такыр алып кое албайм. Ага туура колдонгонду үйрөттүм. Ал футболго барат, мындай Роналдо, Мессилердин видеолорун көрсөтүп, же жаныбарлар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды көрсөң болот десем, бир убакыт берем, ал ошолорду эле көрөт. Анан TikTokто дагы жалаң ушундай видеолор чыгат. Анан өзүм классымда же мектепте сабактар өткөндө дагы айтам, бул интернет аябай чоң нерсе. Туура колдонсоңор бул пайдалуу болот, туура эмес болсо өзүңөргө зыян. Силер сабакка керектүү нерселерди ал жактан алсаңар болот же. Тренд деген чыгып кетти азыр. Мына жанында отурган мугалим айтты, жана бут кийим менен из калтырган аябай жаман тренд болду. Класстын баары кир, буттары менен ушуну чийип кетишет. Эмне деп, буну ким кылды деп сурасаңыз, ушундай тренд чыгып атат деп күлүшөт да.
анын мааниси жок да, ушундай нерселерге алаксып кеткенде мен капа болдум да. Анан окуучуларга түшүндүрдүм. Ушунун ордуна мындай жакшы трендтерди деле кылсаңар болот. Пайдалуу нерсени мындай балдар менен иштеш керек да, мугалимдер эле эмес, ата-энелер дагы. Например, биз өзүбүз, мен, например, балам дагы жаман нерселерди көрүп атса, мен ошого жоопкерчиликти албай, тиктокту жапкыла дегеним ал туура эмес. Мен ал балама көрүп атканда жоопкерчиликти өзүм алышым керекмин. Значит, мен аны туура колдонгонду үйрөткөн жокмун. Эмне кылыш керектин баарын түшүндүрүш керек. Окуучулар менен да ошентип иштеш керек. Ата-энелер, педагогдор иштеш керек. Эмне туура эмес, кандай колдонсо болот. Биз ошону түшүндүрсөк, кандай соц тармак болсо дагы биз коркпой калабыз. Анткени бала өзүн контролго алат, өзү бүт түшүнүп калат. Ошону түшүндүрсөк болду да. Например, баардын эле контроль кылып жаа берсек болбойт да, анткени башка тиктокту жапсак башка нерсе чыгат. Ютубту көрөт, башка инстаграмды эле ошондой эле. Ошон үчүн баланы өзүн тарбиялап, туура нерсени үйрөтүп койсок, эч нерседен коркпой калабыз уже. Тумек мырзадан жөнөкөй жаран катары сурагым келип атат. Сиз баягы улуу мундун өкүлү катары, анан болбой эле сиз окуучу кезиңизде, мисалы жаш кезиңизде тикток деген маселе, социалдык тармактар деген маселе жок болчу да. Азыр бүгүнкү күндө ошого ата-эне катары кандай карап атасыз? Балдардын ушундай тиктокто, социалдык тармактарда отурушу, жанагындай видеолорду өзүңүз деле көрүп, алаксып, убакыт өткөрүп жаткан учурлар баарыбыз деле кезиге атпайбы? Көз карашыңыз кандай? Азыр мына айым туура айтты. Себеп дегенде азыркы убакта мындай болуп калды. Просто тикток более популярный болуп калды. Ошон үчүн биз эмне үчүн биз азыр вопрос көтөрүп атабыз, тиктокту жабыш керек же жаппаш керек деп. Инстаграм деле бар, фейсбук деле бар, ютуб каналдарда деле бар. Бул жерде азыр тиктокту блокировать этип жаап койсок, бөгөт коюп койсок, ошол эле контенттин баары инстаграмга же фейсбукка өтүп кетет. Анткени ошон үчүн азыркы айткандай ошол жака салып аткан негизги информацияларды туура информация салыш керек. Азыр буга деле айтабыз, көп жакшы жерлери бар деп. Негизи тикток менен көп жакшы өзүнүн жакшы жактары бул көп нерсе маалыматтарды, туура маалыматтарды алса да болот да. Анан бир 2-3 туура эмес маалымат, начар, жаман маалымат келсе эле ошол экинчи ошого асылып калыш. Ошон үчүн кичинекей кезинен балдарыбызды, туура айтты, балдарыбызды тарбиялап, кайсы багыттагы керектүү нерселерди көргөнгө. Анан айтат элем, ал экинчиси мындай болот атпайбы коомубузда? Биз азыр кичинекей балдарды деп чоң эле кишилерди эле туура эмес маалыматтарды ошол жака салып коюп, туура эмес кылып атпайбы? Ошол экилерге туура багыт берип, туура колдонсо, бул тиктоктун эле көп жакшы эмелери бар, багыттары. Анан бая сиз айтпайсыз, биздин убакта да жакшы. Биздин убакта унча өнүккөн эмес тикток, инстаграм дегендер жок эле. Ошон үчүн биздики бая тарбиялабыз, көз караштарыбыз азыркы жаштарга караганда кичине бөлөкчө болуп калган да. Биз дагы өзүбүздө мына азыр өзүбүз атабыз, биз деле балдарыбызды, ширеклерди жүргөндө, социалдык тармактарда жүргөндө обязательно биз тарбиялайбыз да. Начар эмелер кирбей, керектүү нерселерди ал деп. Азыр ошоки балдарды тарбиялап атканда социалдык тармакка азыраак отурганга көндүрүш керек. Үндөшүбүз керек. Азыраак отургузуш үчүн биз ата-эне катары, бүт ата-энелер балдарды ар кандай курстарга жаздырыш керек, спортко машыктырыш керек. Ошондо баланын убакыты азаят. Бала бир спортко барса, ал соревнованияга даярданат, тренировкага барат, келип чарчайт. Аны ошол соревнование жөнүндө ойлонот, ошол спорт жөнүндө көрөт, кызыгып, ал алаксыйт. Же бийге барса дагы ошондой эле болот. Көп ата-энелер жаздыра албайт. Мен чогулуш өткөргөндө ата-энелерге айтам, азыр мен классым 5-класста, подростковый период башталды. Бир нерсеге жаздыргыла, ошондо жаман нерселерге убакыттары азаят десем, көбүнүн мүмкүнчүлүгү жок. Анткени азыр спортко бериш үчүн да, курстарга бериш үчүн да баалары кымбат. Ошолордон мындай условия түзүп берсе жакшы болмок. Биздин мектепте бар бекер курстар, ошолорго жаздырттым. Бирок балдар каалаган нерсенин баары жок да. Бизге, например, актерское мастерствого барышат, компьютерный курсы, мындай 2-3 курстар бар бизде, ошолорго жазылышат. Бирок кээ бир балдар футболго баргысы келет, футбол бекер жок. Бийге баргысы келет, мындай современный, андай дагы бекер жок. Бекер эмес. Ата-энелердин мүмкүнчүлүгү аз да балдарды ошондойго жаздырган.
мындай профессионально бир жака барган балдарды байкасаңыздар, алар эч качан тиктоктон монтип кечке отурушпайт. Алар сабагын да окушат, тренировкага да барышат, дисциплина күчтүү болот да. Биз ошо баланы туура тарбиялаган жактан биз биринчи ата эне үйрөнүш керек ошону түшүнүп. Анан биз балдарга туура тарбия берсек, уже мындай жашоого жеңил кой беребиз да, алардан эч нерседен коркпой. Самоконтролго үйрөтүш керек. Демек, жарандар өзүлөрү баса турган жолун же болбосо баласынын баса турган жолун, алдыдагы келечегин өзү тандап берет экен. Ошого жараша багыт түзүп берет экен. Же тиктокко көп отуруп убактысын көбүрөөк өткөрө берсин, же болбосо кайсы бир пайдалуу нерсеге жумшасын деген. Биз жаштардын пикирин да укканга аракет кылып көрөлү. Сиздер ушул жалпы тиктокко кандай карайсыздар? Тикток пайдалануучулар барбы? Тиктокто балдар эле эмес, жаштар эле эмес, ата энелер да отурат да. Кары картаңдар дагы отурат. Кары картаңдар өздөрү көрүп отурса, мисалы бала аны көрүп кантип түзөлөт, мисалычы. Түзө ала албайт. Апам деле чукулуп атпайбы, атам деле чукулуп атпайбы, мен деле чукулашым керек дейт да. Азыркы дагы мен оюмду айта кетсем, контролдогондон деле пайда жок деп ойлойм да. Контролдош керек. Бирок ата эне контролдогону менен баланын өзүнүн дээринен ары жагынан болот деп ойлойм да менчи. Сиздер мисалы балдарыңыздарга айттыңыздар, тиктокду азыраак колдон, убактыңды урдайт деп 45 мүнөт мисалы бердиңиздер да тиктоккочу, ошончо көр, андан кийин телефонду алып кетем депчи. 45 мүнөт өттү, андан кийин урдап болобу, эмне болот? Ал өзүнүн дээринде жок болсо, ал сиздерге айтпай деле көрө болот да. Ал дээринен болот деп дагы айта кетем. Анан тиктоктун жакшы жактары мисалы өзүңдүн кандайдыр бир өнөрүң болсо, ошону тартуулап элге чыгарсаң болот, мисалы жакшы жагынанчы. Мисалы ыр чыгаргандар бар, ыр жазып, мисалы Кыргызстанды мактап, патриотизм жактан дагы ошондой түз багыттарды дагы алсак болот да. Тарбиялык жактан мисалы шарият жагынан дагы айтып, азыр шариятта араб кул болуп кеттиңер деген сөздөр дагы жүрүп жатат. Менин оюм боюнча ошо шариятта канча мисалы канча сүрө бар, шариятта кандай жолдор бар, ошолордун баарын маалымат берсе, мисалы бул тиктоктун жакшы жагына кирет жана ошол жакка тарбия алышат деп ойлойм. Жаман жагы болсо, мисалы убакыт урдайт, пайдасыз нерселерди алсаң, өзүңдүн дагы жөн мындай кандай десем, өзүңдүн дагы мындай тарбиялык жактан аң сезимиң дагы ошол нерсеге, жаман нерсеге өсө баштайт да. Мисалы мындай аябай текебер болуп баштайсың, тарбияң мындай башкача болуп баштайт. Адамдарга болгон чөйрөңдөгү адамдардын дагы, адамдарга болгон чөйрөңдөгү адамдарга да көз карашың башкача болот деп ойлойм да мен. Жогоруда айтып кетишпедиби, тикток деген алгоритм негизинде иштейт депчи. Ошондой ойго кошулам, анткени мисалы үчүн сен кандай видеону, кандай тармакты жактырсаң, ошондой тармакка жараша сага видеолор чыгат да, рекомендацияңачы. Сен ошол аркылуу өзүңдүн аң сезимиңди оңдосоң болот. Жана ошол аркылуу өзүңө туура маалыматтарды алсаң болот. Жана өсүп келаткан жаш өспүрүмдөргө же болбосо бөбөктөрүбүзгө ошол нерселерди көрсөтүп, биз ошол нерселерди үйрөтүүгө болот да. Жана бир гана кичинекей балдарды күнөөлөөгө болбойт. Мисалы үчүн булардын аң сезиминен деп, анан ата эненин тарбиясынан депчи. Азыркы учурда мына көп жашоону көргөндөр деле, чоң адамдар деле, апаларыбыз эмес, аталарыбыз дагы, апаларыбыз дагы, эжекелерибиз дагы, чоң эле адамдар дагы ошол тиктокту туура эмес пайдаланышат да, өздөрү дагычы. Туура эмес контент тарткандар бар, баары деп айтпайм, бирок кээ бирлери бар ошондой. Биз бала деген ошол нерселерди көрөт, анан булар деле неге кичинекей балдар деп эле айтышат, чоңдор деле жүрүшпөйбү деп туруп, ошондой нерселерден өздөрүнө үлгү алышат да. Ал эми ошондой эле тиктоктун пайдасы, бул экономикага алып келген пайдасы бар да. Ар бир адамдар өзүнүн товарларын өткөрөт. Ишкерлик жаатында пайдасы тийип атат. Жарнамалоо. Экономика өсөт бул аркылуу. Жана ошондой эле ачылбаган таланттар бар да, мисалы үчүн. Айтып атпайбы, курстарга жазыла албайсың, баасы кымбат депчи. Ошол тикток аркылуу мисалы үчүн өзүңдүн пайдалуу видео тартып, өзүңдүн талантыңды тикток аркылуу элге жарыяласаң болот. Мисалы үчүн биздин мектепте, номер 79 мектепте аймактануу, ата журт аймактануу, экология боюнча жана аймактануу боюнча проект бар да. Ал биз деген мисалы үчүн тиктокто ошол экология боюнча, жаш өспүрүмдөргө экологияны булгабоо боюнча видео тартсак, биз ошону көргөн адамдар кичине үлгү алат да бизденчи. Экологияны таза сакташ керек экен, таштандыларды таштабаш керек экен депчи. Ошондой эле биз мисалы үчүн ошондой туура жактарга колдонобуз да. Ал эми туура эмес жактарга колдонгондордон көргөн балдар ошол өзүнүн аң сезимине жараша
өзүнүн адам ар жагына жараша кабыл алат го деп ойлойм да. Жаштар эле күнөөлүү эмес, бул тиктоктун жаман жагынан өнүгүп жатканына улуу муундун да тиешеси бар. Анткени жаштар улуу муундун кылганын көрүп туруп, анан ошол нерсеге барышат да. Улуу муундар балдарын тыйып коюп туруп, сен тикток көрбө, мынча убакыт көр, аны көрбө, муну көрбө дешет дагы. Өздөрү ар кандай контенттерди көрүп, убактысын ошого коротушат. Эмнеге ошо эжекемдин ою туура, өздөрү ата-эне балдарын тарбиялаш керек, баласына көңүл бөлүш керек жана ошого жоопкерчилик алыш керек деп ойлойм да. Оюңуздар абдан жакшы. Сиздер айтып атасыздар, улуу муунду бул жерде актоонун кажети жок да. Болгону улуу муунда өсүп келаткан муунчалык буларда багыт берүү жок болду да. Болгону бул улуу муунда силерге окшош эле бир убакта пайда болду, бир убакта алар деле ошол менен колдонуп калды десек туура болот. Болгону улуу муундун өкүлдөрүн бул туура пайдалануу же болбосо социалдык тармакты туура колдонуу маданиятын үйрөтүү бул кыйынга турат да. Ошол себептен бүгүнкү колдонуп аткан улуу муундун өкүлдөрү алар деле азыркы жаштар сыяктуу эле бирдей деңгээлде десек болот. Аларга багыт берип, туура колдонгула, туура комментарий жазгыла же болбосо туура контенттерди көргүлө деген маалымат берүү азыркы улуу муундун өкүлдөрүнө өтө оор да, аларга жеткирүү. Ал эми өсүп келаткан муунга же болбосо мектеп окуучуларына буну үйрөтүп, келечекте алар ошондой жогорку улуу муундун өкүлү болгондо ошондой туура эмес жолдорго барбай, өзүнүн балдарын келечегин оңоого мындай жакшы багыт алат. Багыт берүүчү ошол себептен келаткан, өсүп келаткан муунга туура колдонуу маданиятын жеткире алсак, анда биз коомубузга жакшы салым кошот болуш керек. Рахмат пикириңизге. Улар айым, жанагы кайсы бир кылмыш болгон учурда же болбосо кайсы бир укук бузуу маселелери болгон учурда ошо тиктоктун тийгизген таасирин айтып атпайсызбы? Таасирин айтып атасыз да. Ал эми ушул тиктоктун айынан кайсы бир укуктар бузулуп же бир кылмышка аралашып калган маселелерден сиздерге атайын бир кайрылуулар болду беле буга чейин? Мындай фактылар? Азырынча мен билгенден боло элек Акыйкатчы институтуна. Бирок ошондой эле жана тиктокко байланыштуу азыркы бүгүнкү жолугушуубуздан бир сунуш жаралып атат да, ошону айтып кетсем мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Маданият министрлигине мына жаштарды айтып атат, биздин коллегаларыбыз да айтып кетти. Тикток бул деген социалдык тармак жана алгоритм менен иштегенчи. Анан ошондуктан аякта ким кайсы тилде көбүрөөк сүйлөгөн адамдар болсо, ошого ориентировалышат да. Англоязычныйлар, русскоязычныйлар көп болуп атпайбы? Мисалы жана Азаттык же башка массалык маалымат каражаттары публиковать эткенде, жарыялагандачы ошол жактан видеороликтерди насилие деген сөз болсо орусча, ал насилие деп аталбайт да, ошол жакта мындай бир атайын өзгөртүүлөр киргизиш керек да. Ошол насилие деген сөз тиктоктон айтылбайт да. Алгоритмдери өткөзбөйт анычы. Ошондуктан балким Маданий министрлиги реестр түзүп, чектөөлөрдү коюш керек деген. Ооба, жок, ошол кыргызча терминдерди кыргыз тилинде реестр түзүп, ошол зордук зомбулук, ыдык жана башка сөздөрдүн баарысынчы ошону тиктоктун эң башкы офисине жөнөтүп, анан ошого бөгөт коюп, фильтрация коюуну сунушташ керек да. Анткени ошондуктан балким ушундай нааразычылыктар деле жок болот да. Зарина айым, чын эле ошол фильтрлөө, мындайча айтканда ошолорду ылгоо маселеси кандай жүргүзүлөт? Бизде ошондой механизмдер иштейби? Ооба, чынында жана TikTok платформасынын өкүлдөрү менен жолугушканда айтылганда ушул маселелерчи. Негизи жолугушууда абдан көп эле маселелер кайрылган. Ошол жолугушуунун жыйынтыгында биз дагы бир канча сөздөрдү, мисалы цензурага жатпаган, мисалы бир уят сөздөрдүн тизмесин берип, ушул сөздөр катышкан видео контенттерди жок кылуу боюнча дагы биз эми запрос жөнөткөнбүз. Негизи мындай болуп атат да, социалдык тармактарда проблема эмнеде? Бат тарап кетиш маселеси болуп атат да. Мисалы бир контент чыкса эле, ал кайра эле жөнөтүлүп, бири-бирине ошо тез тарап кетип атпайбы? Ошол себептен мындай заявочный система абдан мындай өзүнүн жакшы бир биз каалагандай эмесин результатын бербей атат да. Бул жаштар дагы ушул биздин бүгүнкү катышуучулар да көп жакшы нерселерди айтышты. Бирок биз бул TikTok платформасынын, мен айта кетип турган нерсе, TikTok платформасынын эмесин көйгөйүн биз тереңирээк карашыбыз керек. Бул TikTok платформасында контенттер жана айтып атпайбы,
кыска мүнөттүү 3 мүнөттүк бир контент болду, мисалы спорт жаатында, андан кийинки контент башка темада, кийинки контент башка темада. Өспүрүм балдар биринин артынан бирин ошол видеолорду көрүп, мындай аң сезими ойлонууга мүмкүнчүлүк бербей атат. Мисалы биз мектепти курагында биздин маалда соц тармактар жок болчу да, биз эмне кылчубуз? Биз китеп окучубуз. Китепте бир чыгарманы окканда анда бөлүктөр бар да, мисалы кириш сөзү бар, анан баяндоочу жагы бар, анан жыйынтыктоочу жагы бар. Бул мындай болгондон кийин мындай болгон турбайбы? Андан кийин жыйынтыгында мындай болгон турбайбы? Жакшы нерсе кылсаң, аягында жакшы нерсе болот турбайбы? Эгерде терс начар нерселер жасасаң, жыйынтыгында бул нерсе жаман нерсеге алып келет турбайбы деген мындай оң аң сезимди ойгонтуп, ойлонтууга алып келет турган чыгармаларды окучубуз. Ал эми могу контенттер ошондой ойлонууга алып келбейт да. Бир контентти көргөн экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү. Ошол себептен өспүрүм балдарга бул контенттин терс таасири тийгизет турган бул аныкталган чындык. Жанагы кичинекей өспүрүм балдарга келип телефон берип, түндү уктап атканда сүйлөп аткандары, түндү уктап атып ыйлап аткандары, ошонун баары тең өзүнүн терс таасирин берип атат деген да. Анан биз ушул Маданият маалымат министрлиги TikTok платформасын ооба техникалык жактан таптакыр жабууга мүмкүнчүлүк жок экен дегенден кийин бир убактылуу дагы жаап туралы деген дагы маселе көтөрүлгөн да убагында 23-жылы. Ошондо эле ошол жаштар болобу, бир кандайдыр бир уюмдарбы туура эмес чечим Маданият маалымат министрлиги чыгарып атат деп аябай ызы чуу салып бир контенттер чыгып, бунун баары тең биз эмнеге үгүттөгөнбүз? Ошол жабылган убакытта TikTok платформасынын өкүлчүлүктөрү менен бир кандайдыр бир талаптарды коюп, ошол талаптар аткарылсын дегенге бир мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Мисалы, ошол эле Facebook, ошол эле Instagram, ал жакка кириш үчүн эмне керек? Каттоо керек. TikTok платформасында каттоо жок бүгүнкү күнү. Эгерде силерден мен мисалы катталбасам деле мага TikToктон бир контент келсе, бир баскыч менен эле басылып эле ачыла берет. А Facebook менен Instagramда андай эмес. Эгерде сиз катталбасаңыз, ал программалар чыкпайт. Ошол TikTok платформасынын эң чоң бир көйгөйү ошондо болуп атат. Жаңы смартфон, жаңы үлгүдө телефон алсаңыздар, ал жакка TikTok платформасынын жүктөгөнгө деле кажети жок. Киргизбей койсо, каттоосу деле жок болсо деле, каалап мисалы запрос берсеңиз деле ал өзү эле автоматически ошол жерде бар TikTok платформасынын эмесичи, приложениясы. Ошол себептен мамлекеттик орган, ушу жооптуу мамлекеттик органдар чогулуп, азыр дагы болсо ушул жаатта биз иш алып барып атабыз. Балким бир убактылуу болгонго жабылып, анан TikTok платформасынын өкүлчүлүктөрү менен бир кандайдыр бир ошол эле болсо каттоо деген маселесин дагы киргизип койсок, бул дагы бир чоң жетишкендик болот. Техникалык жактан Алтынбек мырза кандай дейсиз ушул эле мисалга? Туура азыр Маданият министри буга дере былтыр TikToктун платформасынын өкүлдөрү менен кезигип көп нерселерди талкуулашкан. Ошол экилердин платформасына кирип биздин кызмат бул уже иштеп аткан платформаларды кээ бирөөнө жана бөгөт койгула деп атпайбы? Биз ошолорду эле сот менен же болсо Маданият кызмат министерствосунун негизинде эле бөгөт кое алабыз. А так биз баарына технически анын баарына бөгөт коюш дагы бул мындай оорураак, бирок ошого карабай биз ошол эле интернет провайдер, тиги операторлор менен баары менен байланышып, ошолорду токтоттук. Эгерде мындай мисал катары алып көрсөк, 23-жылы Маданият министерствосунан 23 жолу кайрылуу келген, же Facebook'та, тиги эмелерде, TikTok'та определенный бир сайттарды бөгөт койгула деп. Биз ошолордун баарын койдук. 3 жолу соттун чечими менен келди. Аларды да токтотконго койдук да. Анан ошон үчүн айтпайм, бул эми контент деген бул миллиондук контент да. Алардын деген ошол эки кирип аткан маалымат деген миллион тарап менен кирет. Ар кайсы IP адрестер деп коет, ошолордун баары менен кирет да. Ошон үчүн деген жанатан бери жана жакшы маселелер көтөрүлүп атпайбы? Эми бунун өзүнүн деле мына баары эле ушул жерде катышып отурган катышуулардын көбү эле айтып атат, жакшы жактары деле көп депчи. Анан эмнегедир мындай негизги вопрос деген биз өспүрүмдөргө күнөө коюп аткандай болуп атат да. Бул жерде деген өспүрүмдөрдө эмес күнөө. Бул жерде деген ошол экини туура эмес колдонгон кишилерге коюшубуз керек. А жерде деген өспүрүм деле эмес, аякта деген кээ бир контенттерине кирсеңер чоң эле кишилер деле туура эмес маалыматтарды кийирип атпайбы? Ошон үчүн ошол эки жерден бул жерде биздики азыр өспүрүмдөрдү күнөөлөп калган биз улуу муундар мындай чыгып кеткен
туура эмес да. Жана сиз суроо бербедиңизби? Биздин убакта ооба, биздин убакта мындай социалдык тармактар жок болчу. Биз баягы жаш кездерибиздечи. Бирок азыркы убакта ошо социалдык тармактар пайда болгондо биздин муундагы адамдар деле ушу өспүрүмдөр деле ошол эки тармакты бирдей колдонуп, бирдей жетилеп келатпайбызбы? Ошон үчүн айтат элек, бул жерде туура биринчиден туура багыт, муну кандайдыр бир реестр деп коюп атпайбы, же болсо бир определенный идеологиясы болуш керек. Мени билбейт деп эле мен катталып алып каалаган нерсемди кыла бербешим керек да, туурабы? Бул жаатта баардык баягы ушул жаңы технологиялар менен байланышкан мамлекеттик кызматтар биргелешип иш алып барышат. Себеп дегенде мүмкүнчүлүктөр кенен. Мисалга ала турган болсок, ошол эле жанагы баңгизаттарды жардамалоо, баңгизаттарды жайылтуу боюнча атайын сайттарды дагы блокировкадан баягы бөгөттөлгөн. Бул TikTokто деле эгерде ошондой чагымчылдык жана башында айтып кеткендей, эгерде тигил же бул кылмыштын же укук бузуунун курамдары аныктала турган болсо, ошону жайылткан баягы адамды аныктап бөгөт койгонго баягы мүмкүнчүлүктөр бар да. TikTok'tu жапкыла деп көп элдер айтып атат, жабыш керек деп. Мен мындай суроо бергим келет да, может бирөө жооп бере алат. TikTok'tu жабышты, ошол гарантия бере алабы? TikTok жабылса эле балдарыбыз сабагында жакшы окуп, жаман нерсени көрбөй калат, болду, ошо TikTok жабылса эле проблема чечилет дегенге гарантия барбы деп ойлошобу? Эми мындай да, бул интернет тармагы деген, интернет тармагы менен күрөш өтө оор да, аны баарыбыз теңе түшүнөбүз. Мисалы бизде бир эле дүйнө жүзүндө бир эле Кытайда ошондой да, Кытайдын интернети ошол мамлекеттин ичинде эле. Башка жактан ал жака интернет келбейт да. Ошол себептен ал эми бизге Кыргызстанга ар тараптан келет. Мисалы Кыргызстанда эле эмес, башка чет өлкөлөрдө катталган мисалы аккаунттардан да маалыматтар келет. Ошол себептен толук түрдө ушул TikTok платформасы Кыргызстанда жапса дагы бул көйгөй чечилет деген ойдон алысмын да. Жаштардын жаңы заманбап технологияларга көп ооп баратканы бул көбүнчө мындай бир жаман терс таасирлерге көбүрөөк ооп бараткандай сезилип атат деген пикир жаратуучулар көп болуп атпайбы? Бул жагынан алганда эми башка өлкөнүн практикасында кандай ушуну мындай калыпка салып кантип алып кетип атышат, биздин өлкө кантип кандай жолго барыш керек деген маселе. Мисалы TikTok платформасынын көйгөйүн мисалы ата-энелерге же мугалимдерге же коомдорго мисалы шылтап коюп, биз азыр интернет тармагы менен күрөшө албайт экенбиз деген тыянакка келип, биз колубузду бууп отуруп калган жокпуз. Маданият маалымат министрлиги тарабынан бул жаатта дагы өзүнүн компетенциясына кирген, өзүнүн күчүнөн келген баардык иш чараларды да мындан ары дагы иш алып барат. Социалдык тармактарды туура колдонуу маселелери окуучуларга же болбосо студенттерге түшүндүрүлөбү бүгүнкү күндө? Менин билишимче бүгүнкү күнгө чейин бирок социалдык тармак жөнүндө атайын класстык саат же болбосо атайын бир эме бөлүнүү тилекке каршы жок да. Болгону класстык саат иретинде кошумча класс жетекчилер тарабынан атайын бүгүнкү өтсө болот да. Класс жетекчи катары биз каждый ар бир неделяда бир саат убакыт бөлүнөт бизге класстык саат деп. Ошол класстык саатта биз атайын өтөбүз, ал темалар бизге берилет. Тема негизи эле биздин школда өтүлгөн да. Интернеттеги интернет желесинде өзүмдү коопсуз сезиш үчүн кандай кадамдарды кылышым керек деген темада биз класстык саат өткөнбүз. Ошол жактан биз балдарга кенен маалымат бергенбиз. Эң биринчи эле бул биз балдарга айтканбыз, өзүңөрдүн атыңар, фамилияңар менен кирбегиле деп. Өзүңөр мындай ар кандай тамгаларды мындай баскылап эле ошол менен кире бергиле, сүрөтүңөрдү койбогула деп, өзүңөрдүн дарегиңерди башкаларга айтпагыла деп, ушундай коргоо иш чарасы болгон да. Ошондой бизде класстык сааттар өтүлөт. Бул интернет боюнча дагы өтүлөт. Ар кандай кичинекей класстарга, башталгыч класстарга ушундай багыттар берилет. Ал эми чоң класстар менен атайын мындай дебат сыяктуу класстык сааттар өтүлөт. Ал жактан деле мына биз ушинтип отуруп мындай талкуулап атпайбызбы? Ошондой талкуу болот мындай чоң класстардын арасында. Мындай жакшы жагы, жаман жагы, анан ортого келип, ортодон анан бир тыянак чыгарабыз да. Ушундай иш чаралар бизде өтүлөт. Быйыл 10 классмын. Эмне жылы бүтүрүүчү болом. Ошого бүтүрүүчү болгондо эмне сабактардан мага пайда алып келет, например,
мен деген ортодан кандай даярдыкты көрсөм болот деп ошого байланыштуу контенттерди көбүрөөк көрөм да. Курстарды карайм TikTok аркылуу, өзүмө пайдалуу нерселерди көрөм да. Жана ошондой эле мектеп боюнча болгондо жанагы айтып кеткен проекттер боюнча ушундай бир жаштарга үлгү боло турган нерселерди тартабыз, жаштарга үлгүлүү боло турган нерселерди көрөбүз да. Ошолорду жайылтууга аракет кылабыз биз. Улуу мундун өкүлдөрүнө жакпаган бир көрүнүштөр бар. Ошол чыкканда мисалы ата энелер эмне дейт болду экен дейм да. Мындай кылба, ушуларды көрүп атабыз. Бул деген жаман таасир калтырат чөйрөгө депчи. Айтышат, өздөрүнүн ойлорун айтышат, андай нерселерди тартпагыла, коомго пайдалуу нерселерди көргүлө, коомго пайдалуу нерселерди тарткыла деп. Жакшы нерсеге мисалы багыт алам деген бала ал өзүнүн дээрине болот да, жана айтып кеткен элечи. Ошондой жагынан да колдонсок болот. Гарантия жок негизи TikTok жапканда коомго алып кетет. Сиз өзүңүз колдоносузбу? Жок, мен ачыгын айтайын, TikTokко кирбейм. Кирбейсиз. Эмне себептен? Эмне жакпайбы? Анткени убактымды алат бул биринчиден. Мен азыркы учурда ойлонуп жүрөм, ошо өзүм дагы китепке кызыгып, мындай поэзияларга кызыгам, ошо жакшы жагынан колдонсомбу деген ойлор бар. Мисалы ыр чыгарып, элге тартуулап, TikTokко жайгаштырып, мисалы жаштарды китепке тарткым келет көбүнчө. Экинчи орунда намазга тарткым келет, мисалы жакшы жагынан колдонгула депчи. Ата энебиз деле айтат, мисалы TikToктун жаман жагы бар, кандай болсоңор ошондой видеолор, кандай нерселерди көрсөңөр ошондой видеолор чыгат депчи. Баланы сен мисалы өмүр бою жанында жүрө албайсың да, же күнү бою жанында жүрө албайсың да, бала кандай болуп атканынчы. Ошон үчүн ар бирөөнүн тандоосу өзүнө эле ойлойм да. VPN деген нерсе бар да. Ошол башка VPNге өтүп деле башка өлкөнүн VPN менен көрө берсең болот да TikToктучу. Жана ошондой эле Instagramдын дагы азыр функциялары TikToктукуна окшошуп калган. Reels деген нерсе бар. Анда дагы кыска видеолор бар. Окшош эле да, мындай карагандачы. Акырында бардык эле маселе барып туруп, ошол адамдын өзүнө, кабыл алуусуна, аң сезимине барып такалат да. Мисалы үчүн биз деген соц тармактардан бычакты көрүп, ал адамды өлтүрүү үчүн деп кабыл албайбыз да. Ар бир адам өзүнүн аң сезимине жараша кабыл алат. Мисалы үчүн ал бычакты биз тамак даярдоого, же болбосо бир кандайдыр бир нерсени жасоодо колдонобуз да. Ошол бардык маселенин бардыгы адамдын өзүнүн кабыл алуусуна келип такалып атат. Негизи бөгөт коюуда эч кандай зарылчылыгы жок азыркы учурдачы. Биз ошондой эле фильтрация кылып эле, анан ар бир ата эне ошол нааразычылык билдиргендер ошону текшерип туруш керек да. Эми ушундай социалдык тармактар анын ичинде ушундай коомго пикир жаратып жаткан, айрым маселелерди жаратып жаткан ушул тармактар, платформалар бизди кайда алып барат? Муну менен жүрүп отурсак, коом кандай болот? Деги эле биз мунун жаман жагын көрдүк деп айтууга да мүмкүн эмес, же болбосо көргөн жокпуз деп да айтууга мүмкүн эмес. Жакшы дагы, жаман жагы да болуп атат. Кээ бир ушул TikToктон, социалдык тармактардан ийгилик жаратып атышат. Жанагындай саясатта өзлөрүнүн пикирин билдирип атат. Же болбосо жана башка маселелерде ийгилик жаратып аткан инсандарыбыз жок эмес да. Бизди кайда алып барат? Социалдык тармактар, анын ичинде ушул TikTok. Чоң максаттарды өлкөбүздүн астында коюп атабыз да. Коомчулуктун астында да биз чоң максаттарды коюп атабыз. Ошончулуктан азыркы инструмент катары колдонушубуз керек TikToкту. Анткени аяктан жаш блогерлер бар, азыр өзүн көрсөтүп, ошактан бир тыйын табышат, ошактан өзүнүн аудиториясын табышат, колдоочуларын табышат, жана жаш артисттер, жаш ырчылар, музыка ошактан тарайт. Ошондуктан биз мындай бөгөт коюп, жок бул бизге болбойт деп балдарыбызга да айтса да болбойт, муундарыбызга да айтса болбойт да. Просто ошону мындай бир көзөмөлдөп, дүнүнүн баарысы колдонуп атса, биз кантип андан жок биз колдонбойбуз деп айта алабыз да. Ал деген TikToкту бүгүн жапсак, анда эртең TikToктун ордуна башка приложение чыгат жаңы. Жаңы приложенияда андан да агрессивдүү, андан да радикалдуу болсо биз эмне кылабыз аны? Андан көрө TikTok болуп турсун да азыр. Мен айткым келет, көп проблемалар элдин өзүнөн, эл жакшы жашагысы келет, бирок жоопкерчиликти өзүнө алгысы келбейт. Мен ар бир адам жөнүндө айткым келет да, жана Исхак Разаков айткандай, сен ак болсоң, мен ак болсом таза болот деп. Ошонун смыслы мындай да, не то что соц тармактар, мусор, жилой жерлерде бүт жер эле мусор. Эл эмне дейт? Мен тазалашым керек деп балдарын үйрөтпөйт. Бул мамлекет тазалаш керек, жакшы жыйнап кетпей атышат деп айтышат. Жок. Хотя бы мен ыргытпашым керек, мен балама айтышым керекмин, жакында жүргөндөрүмдү үйрөтүшүм керекмин, ыргытпа деп.
ар ким бүт проблемаларга жоопкерчиликти өзүбүзгө алганда анан ошондо чечилет. Мындай башкалар чечсин, ошолор күнөөлүү деп отура берсек, баарыбыз эле башкаларды күнөөлөп же балдары начар окуган ата-энелер айтат, мектеп начар окутат деп. Андай эмес. Баарын бирдей окутабыз. Ар бир киши жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Мен балам начар окуса, мен эч качан мугалимди күнөөлөбөйм. Мен, значит, баламды үйдөн жакшылап карашым керек. Сабактарын кылышып, түшүнбөгөн нерсени үйдөн түшүндүрүп. Бир класста 30 бала отурса, мугалим ар бирине индивидуально өткөнгө жетишпейт да. Мусорду дагы күндө монтип тазалык келип тазалай албайт. Ар бир киши өзү жоопкерчилик алыш керек. Мындай биз мугалим кантип айта алабыз? Мен окуучуларыма айтып турам да, бош убакыт болгондо, класстык сааттарда мындай убакыт болуп калса, сөз ушуларды түшүндүрүп, тарбиялаганга аракет кылам да. Анан башында эле классыма айтам, силер 30 окуучу отурасыңар, араңардан кача 10 киши түшүнсө, бул уже жакшы. Үйдө дагы ар бирибиздин үй бүлөбүз бар да, бир туугандарыбыз бар, досторубуз бар. Ошолор менен ушул теманы сүйлөшүп, жеткириш керек да, кача 2-3 киши түшүнсө ар бирибизден мындай тренд катары таратсак болот ушундай ойдучу, жоопкерчиликти өзүбүзгө алайлы деп, өзүбүздөн баштайлы деп. Ошондо гана могу проблемалардын баары чечилет. Эл болсо көнүп калган, жоопкерчиликти өзүнө албай, мамлекетке түртөт, башкаларга түртөт. Я думаю, что проблеманын баары ушунда. Рахмат. Бакыт мырза, укук коргоо органдарында ушул тиктоктун таасири мындай бир жаман жагы сиздердин ишиңиздерге да, сиздердин кесиптик ишиңиздерге жаман жагы көбүрөөк таасирлүүбү, же болбосо ушул тескерисинче сиздерге жардам береби тикток? Жалпысынан айтайын, мындан 10 жыл мурда YouTube каналдар аркылуу балдарга туура эмес таасир берген оюндар боюнча маселе көтөрүлгөн да. 1-2 жылдай аябай актуалдуу болуп, ошол YouTube'дан ошол оюндарды көрүп балдар өз өмүрлөрүнө кол салып атат деген учурлар болгон да. Анан биз ошондой учурларды баягы алдын алуу, түшүндүрүү иштерин байма-бай өткөргөнбүз да. Ошол эле социалдык тармактар аркылуу, ошол эле YouTube канал аркылуу, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жеринде барып элдер менен баягы чогулуштарды уюштурулган маалда ошол маселенин бирөөсү ошол интернет тармагында YouTube канал болгон да. Баягы балдарыңарды карагыла, баягы туура эмес баягы оюндарды көрбөсүн, ойнобосун деген түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Анан баягы азыр аламдашуу заманы, заманбап технологиялардын заманы деп баягы коом, алым алдыга жылып атат да. Ошол учурда баягы интернет күнүмдүк баягы адамдын жашоосундагы күнүмдүк бир нерсе сыяктуу болуп калды да. Баягы азыр ар бир адамда уюлдук телефон бар, баягы уюлдук телефонсуз жүрө албайт баардыгы теңчи. Эртең менен туруп эле ошол телефонун карашып, ошол жерден маалыматты алып, анан баягы күнүмдүк жумуштары менен алектенип баштайт да. Мен баягы айта турганым мындай, азыр ошол эле TikTok, ошол эле Facebook, Instagram баардык тармагында адамдарга баягы түшүндүрүү, алдын алуу иштерин байма-бай өткөрүшүбүз, көбүрөөк өткөрүшүбүз керек. Себеп дегенде азыркы учурда баарыбызга маалым онлайн, офлайн деген түшүнүк да пайда болду. Баягы ушул интернет тармагында жаңы бир түшүнүктөр да, мисалы ошол эле алдын алуу иштерин, түшүндүрүү иштерин кандай колдонуш керек, анын кандай кесепеттери бар, же болбосо кандай жакшы бир багыттарга алып келет, ошону онлайндагы, офлайндагы баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы социалдык тармактар, анын ичинде TikToктун деги эле коомчулуктун баарлашуусунда, окуяларды жайылтууда, маалыматтарды жайылтууда анын таасири, адамдар өзүн жардамалоодо, деги эле башка тармактарда активдүүлүктү күчөтүү жаатында кандай иштерди жүргүзө алса болот, жана анын коомчулукка терсби же жакшы таасириби, мына ушуну жайылтууда, аларды теске салууда, аларды активдештирүүдө кандай иштер жүргүзүш керек деген маселени талкууладык. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.